Ысыкөл жээктеринин биринде эрте таң күн эми кызарып чыгып аткан нур эми бетине тийип жаткан бир кыз. Бул өтө кайгыда, кайгы моонго баткан, чөккөн. Бунун себеби эмнеде? Чайкана, кафелердин биринде иштеген бул кыз, официантка. Негизги нерсени унутту бул. Негизги максатты унутту бул. Иштеп жатып, ар дайым официанттар эмне буйруган болсоңуз ошол нерселерди жазылат. Плов болсо плов, лимонад, башка айтор сууларды бардыгын, берген заказдарыңыздын бардыгын жазып алат. Бул болсо ойлонот. Эмне үчүн мен жазышым керек? Менде акыл бар го. Жазбай эле бардыгын жатташты үйрөнөмүн деп саар таңдан ишти баштайт. Биринчи кардар келди, эр катын келинчеги менен күйөөсү жаш жубайлар айтор. Жаш жубайлар келип столго, орундукка отурушуп, официантка барды, эмне буйрасыздар деди. Баягы менюну карап, бул жагын, ал жагын карап, кафеде жок нерселерди сурап, айтор бир кыжаатчылык сезимин официанткада пайда кылып койгондой болду. Ошентип наркысы чай менен, аялы чай менен плов айтты, наркысы күйөөсү болсо манты менен бир суу айтты. Эми официантка барып ошолорду барменге, кухня жагы айтайын деп жаткан учурда дагы үч эркек жаш жигиттер келип орундуктарга отурушту. Алардан эмне буйрасыздар деди. Бирөөсү суу, анан ушундай салат, бирөөсү дагы бир ширин сууду айтты. Мага кола деди, дагы бирөөсү бир тамакты айтты. Айтор алардын дагы тамактарын, аттарын эсине түйдү. Жаттап калам деп атат бул. Анан жолдон барып, эми баягы барменге жетейин деп жаткан учурда оң жакта бир аксакал отурган жерде кызым мага бир стакан суу бер дейт. Бир чыны суу берген дейт. Макул деп кетип барып барменге бардык нерселерди айтайын деп жаткан учурда бардык нерсе эсинен чыгып кетти. Эмнегедир эстей албай калды эч нерсени. Ойго батты. Эмне кылам, кантемин? Кантип эле эсимден чыгып калат деди. Бармен булар эмне буйруду деген кезде эстей албагандыгынан бармен дагы аны тилдешти баштады. Эмне үчүн сен эрежени буздуң? Жазышың керек эле. Кардаларды кычалатылып кайра сурайсыңбы азыр? Өзүң бир официантка болсоң. Эмне үчүн эрежелерди буздуң деп тилдешти баштады. Бирок кичине сабыр кылса, баягы нерселер кайра эсинен түштү баштады. Баягы аялы плов менен чай, манты менен суу, баягы жаш жигитке ширин, кола деп ушинтип бардык нерсени кайра эстеди. Эстеп сүйүнүп, кубанып, эстедим го дейт. Мен унутуп калган нерселерди эстедим, кылсам боло турган нерсе экен деди. Ошентип бардыгын айтты. Бармен даярдап берди. Патносто алып барып, элдерине кетип жаткан учурда бунун ойга бир ой келди. Улар мага айтты бир нерселерди. Мен унутуп калдым. Бармен менен урушту, башка кылды. Эми булар өздөрү айткан нерсени эстеп калышкан бекен дейт. Мен го макул унутуп калдым, кайра эстедим. Булар өздөрү айткан нерсени эсинде бекен булар дейт. Токтоп тур, буларга алмаштырып берем тамактарын деп барып, плов дегениге мантыны, чай дегениге сууду берип, аралаштырып, ар кимге ар кандай кылып аралаштырып берди. Баягылардын кашы да учпастан, эч нерсе дебестен, бардыгы алдына келгенде эч нерсе дебестен жешти баштады, ичишти баштады. Бул кыз ойлонду, мен унутуп калган нерселер, бармен урушкан нерселер, мен кыжаат болгон сезимдер, бул арзыбаган эле нерсе экен го. Булар дагы өзү айткан нерсесин эстей албайт экен го. Эмне үчүн мынчалык кыжаат сездим дейт экен.
Ушул жерде бир кичинекей сөз. Бизде дагы жок эмес. Үйүндө ар дайым кара чай ичет, бир эле тамакты жейт, холодильникте кече калган пловду саарлап ысытып жейт. Анан кафе, чайканаларга барган учурларда өзүн герой сезет, менюну бер дейт. Баягы жок нерселерди сурайт. Кээде ушундай нерселер болот. Аларды кыжаалат кылган нерселер пайда болот. Үйүндө палет, тазалыгы жок, кухнясында тазалыгы жок, башкасы жок, айтор отура берет. Бирок кафеге барган учурда кээ бир официанткалар, кыздар же уул балдар кээде бир ката иш кылып койсо, алардын ар дайым кемчилик издейт. Шефиңди чакыр дейт, ар жазамын дейт, кетиремин дейт. Урматтуу мусулман туугандарым, кичинекей сөз ушул. Кичинекей тема ушул. Бул кыз арзыбаган нерсеге кыжаалат болгондугун сезди, билди. Бирок ойго батып келип жаткан учурда оң жакта дарылары столдун үстүнө чачылып жаткан бир аксакалдын, бир жашы улураак адамдын жаны үзүлүп жатканын көрдү. Руху чыгып кеткенин көрдү. Баягы бир стакан суу алып кел деген адам эле ал. Ал дары ичиш керек эле, жүрөк жактан ооруйт эле, дары ичпесе өзүнө келбейт эле. Суу жоктон дары ичпестен дарылары чачылып ошол жерде жаны үзүлгөн. Эмне сабак алабыз, урматтуу мусулман тууган? Эмне сабак алабыз? Бул кыз эң негизгисин унутту. Эң негизги маселени унутту ал. Сууну биринчи аксакалга бериш керек эле. Сууну эң биринчи аксакалга бериш керек эле. Ойго батпастан, чөмүлбөстөн мурда аксакалга сууну бериш керек эле. Бир чыны суу. Бирок андан дагы эң негизги нерсени унутканынын себеби бул аткарбаганынын себеби бул анын дептер көтөрбөй жүргөндүгү. Эрежени бузгандыгы. Дептерге эгер бардык айткан заказдарды өз учурунда жазганда, буга плов, буга суу, буга манты деп толук түрдө жазганда, bunday иштер болбойт эле. Bunday нерселер болбойт эле. Ушул сыяктуу урматтуу мусулман тууган, кээде биздин көзүбүзгө кичинекей көрүнгөн нерселер биздин жашообуздагы эң чоң, эң пайдалуу нерселер болуп калышы толук түрдө мүмкүн. Арзыбаган бир стакан суу сурады ал. Башкалар плов, манты бардыгын сурады. Бирок арзыбаган бир стаканды алып келбеди, унутту. Арзыбаган нерсени унутуп калгандыгы үчүн бир адамдын жаны үзүлдү. Кээде биз көз жумуп кое турган кичинекей нерселер бул эң чоң проблемалардын башаты болушу мүмкүн. Титаниктей чоң кеме дагы деңизде сүзүп бара жатса, анын бир кичинекей тешигинен суу кирсе, ошол кичинекей тешигине эч ким маани бербесе, ошол кичинекей тешигинен кирген суу ошондой чоң кемени, кораблды чөктүрөт. Сөзсүз түрдө чөктүрөт. Самолет асманда учуп жаткан учурда арзыбаган бир металл айлануучу вертолетуга кирип кете турган болсо, арзыбаган бир металл самолетту жок кылышы мүмкүн. Арзыбаган нерсе бирок өтө маани бере турган нерсе. Кичинекей каражаттардан корк. Кичинекей чыгашалардан корк дейт. Себеби кичинекей нерседен башталат баары жок. Кичинекей чычкан ошондой чоң филди дагы коркутат. Жашоодо кичик, бирок мааниси чоң нерселер көп. Апаңа чалып, апакем, менекем, жакшы жатып турдуңузбу? Сиз менин барлыгымсыз, байлыгымсыз, жумаңыз маарек болсун, бүгүн жума экен, жума күнүңүз маарек болсун деп айтып коюш бул арзыбаган убакытты алат.
бирок мааниси өтө чоң. Эненин жүрөгүнө кандай гана сүйүнүч, кубанычтар барат. Аялыңа бир жаман сөз, сен жамансың, сулуу эмессиң деп айтып коюш эч канча убакыт албайт. Бул маанисиз эле нерсе. Бирок ушул кичинекей нерсе аялыңдын жүрөгүнө кандай күчтүү ок болуп тийип барышын аны сезе албайсың сен. Кичине нерсе, бирок аялыңды бүтүндөй түрдө түгөтүшү мүмкүн ал. Арзубаган нерселер, бирок мааниси чоң нерселер. Ошондуктан урматтуу Мусамбет оганым, кичик маанилүү нерселерге маани бер. Кичүү нерселер чоң маанилерди алып келет. Бир акылман, даанышман падыша өзүнүн сарайларын, башкаларын көрсөтүү үчүн бир акылман, даанышман молдону чакыртырат экен. Көрүп коюңуз, менин сарайым бар, башкам бар. Ушундай чоң бийлигим бар, байлыгым бар дейт экен. Акылман, даанышман молдо карап туруп, ушул байлыгыңыздын, бийлигиңиздин бардыгын эгер сууга жетпей калсаңыз, канча нерсеңизди берип ушул сууду алмаксыз дейт. Байлыгымдын, бийлигимдин жарымын берип, ошол сууду алып ичмекмин дейт. Эгер ага берилбесечи бир стакан суу, анда бардык байлыгымды, бийлигимди берип, ошол стакан сууду ичип жашамакмын дейт. Ошондо баягы даанышман адам бир стаканга арзыбаган байлыгыңыз, бийлигиңиз менен бирөөлөргө жамандык кылбаңыз, текебирлик кылбаңыз, кордук көрсөтпөңүз дейт. Ошончолук чоң дүйнө, алтын, күмүш, бриллиант, алмаз бар жок бар. Кызматчылары дагы ар дайым жанында. Бирок арзыбаган бир стакан сууга бардыгын алмашты. Бир стакан сууга тең эмес байлык, бийлик экен. Арзыбаган бир стакан суу, кичинекей бир суу, бирок мааниси өтө чоң. Алып жаткан абыбыздагы өтө мааниси чоң. Эгер бул абалар сатылса, ойлой бериңиз. Кичик маанилерге маани бериңиз. Мааниси чоң болот кичинелердин.